Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Оор атлетчи Бекдөөлөт Расулбеков Катар кубогунда алтын медаль утту. Кыргызстандык Бекдөөлөт Расулбеков оор атлетика боюнча Катар кубогу эл аралык турниринде алтын утту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын оор атлетика федерациясынын вице-президенти Уланбек Молдодосов билдирди. Расулбеков 102 килограммга чейинки салмак категориясында чыкты. Кечээ бул турнирде кыргызстандык дагы бир оор атлетчи Эмиль Молдодосов күмүш байгеге ээ болгон. Молдодосов 89 килограмм салмактагылар арасында күч сынашты. Бул категорияда 9 спортчу атсалышкан. Турнир ушул тапта Доха шаарында өтүп жатат. Кыргызстандын атынан Эмиль Молдодосов менен Бекдөөлөт Расулбеков катышты. Баткендин жерин тажиктерге өткөрүүгө шектелген Жеңиш Разаков жазасын алабы? Президент Садыр Жапаров Баткенге барып, жергиликтүү элдин маселесин уккан. Кайрылгандар бир ооздон Жеңиш Разаковго ачууланышып, Баткендин жерин Тажикстанга өткөрүп салганын, каршы чыккандарды коркутканын айтышкан. Дал ушул Эркулдун айынан чыр-чатактар байма-бай болгону, жерибиздин коңшу өлкөгө өтүп кеткени талкуу жараткан. Садыр Жапаров тиешелүү документтерди карап, Жеңиш Разаковго баа бере турганын убадалаган. Эми чыныгы күнөөкөр жазасын алабы? Эске сала кетсек, мурунку бийликтердин убагында Разаков Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги, губернатор, вице-премьер-министр кызматтарын аркалаган. Дал ушул Жеңиш Разаковдун убагында тажиктер менен талаш жараткан жерлерди бийлик тыкыр иликтеп, жазасын берсе кийинки чиновниктерге да сабак болот эле деп жазган Аргумент KG сайты. Назира Айтбекованын мурунку күйөөсү алардын ажырашуусу тууралуу жазып чыкты. Алып баруучу Назира Айтбекованын мурдагы жолдошу Искендер Шашеев соц тармактагы баракчасына 6 жылдан кийин экөөнүн ажырашуусу тууралуу пост жазды. Ажырашуу учурунда өткөн жашоого эшикти жаап койдум деп ойлочумун. Бирок кээ бир адамдар ошол эшиктин жылчыгынан кароого аракет кылып жатышат. Эгер унчукпай отурсам, бул мен жана менин үй бүлөм жөнүндөгү жомоктор чын экенин билдирбейт. Бир жактуу маалымат болбосун деп сиздерге хронометраж жасап берейин. Назира экөөбүздүн ортобузда ажырашуу тууралуу сөз биринчи жолу 2015-жылы башталган. Биз таптакыр бири-бирибизге төп келишпеген адамдар болчубуз. Башка үй бүлөдөгүдөй түшүнбөстүктөр экен го деп жүргөм. Бала үчүн үй бүлөнү сактап турганбыз. Акыркы жылы бактылуу үй бүлөнүн элесин элге тартуулаганбыз. Бирок табиятынан бул көрүнүш көпкө чейин созулган жок. 2016-жылдын күзүндө Дубайдагы кезектеги чет элдик эс алуудан кийин Назира бардык буюмдарын жыйнап балам менен өз апасын үйдөн көчүрүп кетип, аз убакыт өтүп талак сураган. Назира ажырашуу тууралуу эч кимге айтпай турууну суранды. Анын себебин коомдо ажырашкандар үчүн кыйынчылыктар көп болот деп түшүндүргөн. Мен макул болдум. Алыскы эмес келечекте мага ошонун кесепети катуу тийди. Ажырашууга арыз таштадык. Уулума чет элдик паспорт жасап бердим. Мурунку жубайдын чет элдеги жеке жашоосу орундалган болчу. Ажырашуу процесси жарым жылга созулду. Сот дагы ойлонгула деди. Бул убакыттын ичинде мурунку жубай айтканына ылайык, анын башка менен карым-катнаштары алдыга жылбай калды. Бул жерден туура түшүнүү керек. Ажырашкандан кийин биз кадимки сый-урмат мамиледе жүрдүк. Уулум үй бүлөдө күтүүсүз өзгөрө үйлөрдөн улам жабыркап калбасын деп үчөөбүз тез-тез жолугушуп жаттык, чогуу убакыт өткөрдүк. Назира Айтбекова менен ажырашкандан кийин 2016-жылдын декабрь айында азыркы жолдошум Эльвира менен жаңы жылдык кечеден таанышып калдым. Ал жерде баш заматта айланды дагы тегеренде, карым-катнаш оталды деген нерсе болбоду. Жок, мен эч качан үйлөнүп, аял алып азапка кайтам алынмайм деп ойлонуп жаткам. Мурунку никемден бир топ түңүлүп калгам деп жазган өз Facebook баракчасында Назира Айтбекованын мурунку жубайы Искендер Шашеев. Ырчы Кайрат Кыргыз жылаңач сүрөтүн эмнеге жарыялаганын айтты. Ырчы Кайрат Кыргыз күн мурда жылаңач сүрөтүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялап талкууга алынган. Кызуу талкуудан кийин ал эмнеге мындай сүрөтүн чыгарганын түшүндүрдү. Жакшы сүрөт киргизсем ойлонбойсуңар. Залкарларды мактап колдоп жазгыла десем унчукпайсыңар. Анан жөн эле көлдө түшүп койгон сүрөттү талкуулайсыңар. Демек көргүңөр келет бузукулар. Мынчалык жаман комментарий жазасыңар, бирок силер жасаган жаман ишти жасабайм. Диндегилер жаман айтпа деп коюп жазып жатасыңар. Сүрөт жамандарга арналган болчу. Сөз ээсин табат деп өз Instagram баракчасына жазган Ырчы Кайрат Кыргыз. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Амансыздарбы? Туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай биз сиздерге сонун оюн баштадык. Бизде 3 Матис туугандар. 3 Матистен тышкары 4 iPhone телефон, 3 iPhone 13,
Бул iPhone 11 ушул турда ким көп билет алгандарга беребиз. Ким көп билет алса, сизге шанс, iPhone сиздики туганым. Анан 3 iPhone 13-тин бирөөсү ким 10дон ашып алган, 10дон ашып билет алган адамдардын 20 адам боло, 30 адам боло бирөөсү утуп кетет. Кудай калса бул экинчи шанс болот. Анан тугандар, биздин оюндун жалпы призибиз билеттин баасы 500 рубль, 1650 адам катышат, 107 приз тугандар. 3 Matiz, 4 iPhone телефон, 100 конверттен 1000 рубльден тугандар. Билетти кандай алам десеңиздер, экрандагы WhatsApp уланган, Сбербанк уланган, 500 рубльдин акчаны которосуз, обязательно чекти жөнөтүп, кыскача атыңызды жазып коесуз, биз сизге бир күндө билет беребиз. Анан бул оюнда тугандар дагы бир жакшы шанс бар. Кудайым буйрса, ким ушул оюндан билет алган болсо, утулдум деп ойлобойсуздар. Салган салымыңыздар үчүн биз ар бир оюнда Кудай буйрса балдар үйүнө кайрымдуулук кылып жардам беребиз. Мына суукта тамак ашынан суранган балдар бар экен. Мен ошол жагын биринчи карадым. Кудай кааласа салымыңыз ошолго эң iPhone Matiz'den кымбат турат ал салымыңыз. Кудай каалса бар жок сонун тугандар. Бул Matiz'imiz 2008, 2011, 2013 тугандар эң жакшы Matiz'imiz ушул. Эгер 3 машинадан претензия таап акчасын бер десеңиздер, 3 машинадан каалаган машинадан акчасын беришке даярбыз тугандар. Баарыңыздар группаларга таратып тугандар. Биринчи оюн тез арада кыска убакытта подписчик топтоп билет сатып оюнду кылабыз. Бир 20-25 күндө Кудай кааласа жаңы жылга чейин оюнду кылсак, сонун болот. Ар бир оюнда 20-25 адамга чейин мен бирден билет жазып берейин тугандар. Группаларга таратып, бизге подписчик жыйнашка жардам берип, колдоңуздар тугандар. Баарыңыздарга ийгилик, омат тугандар. Старт кетти. Жаман окуя Бишкекте жана Жалал Абадта иске уланып 2 адам каза тапты. 4-январга караган түнү Бишкек менен Жалал Абадта 2 адам иске уланып каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Ордок калаанын Ак Бата конушунда жайгашкан турак үйдө өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө Свердлов райондук өрттү өчүрүүчү кызматынын бир күжүрмөн эсеп тартылып, өрт саат 23:38 чектөөгө алынып, саат 23:58 толук өчүрүлгөн. Тилсиз жоонун кесепетинен турак үйдүн аянты 30 чарчы метрлик болгон жыгач устунду шифер менен жабылган, устундары, рейкасы, диван жана төшөнчүлөрү күйгөн. Өрттүн кесепетинен 1975-жылы туулган эркек киши түтүнгө уланып каза тапкан. Өрттүн себеби такталууда. Ал эми 4-январда Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунун Күмүш Азиз айылында жайгашкан турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө Сузак райондук номер 65-өрт өчүрүү кызматынын бир күжүрмөн эсеби тартылып, тилсиз жоо саат 6:12 чектөөгө алынуу менен 7:01 толук өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен жыгач устунду шифер менен жабылган турак үйдүн 54 чарчы метрлик шыбы күйгөн. Өрттүн кесепетинен 1971-жылы туулган эркек киши иске уланып каза болгон. Учурда өрттүн себеби такталууда деп айтылат маалыматта. Дарыкана BMW X7 Хан Сарайлар Жогорку кеңештин эң бай 8 депутаты. Жогорку кеңештин депутаттарынын 2021-жылга карата киреше чыгашасы жана мал мүлкү тууралуу декларация жарыяланды. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги бул документ боюнча эң бай атыккан 8 депутаттын тизмесин түздү. Алардын арасында өлкөдөгү ири дарыкананы иштеткендер, бир нече курулуш компаниясы барлар, 5-6 автоунаа турак жайга ээлик кылгандар бар. Bir el өкүлүнүн bir жылда 100 миллион сомдон ашуун киреше тапкан. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Садырбаева жылдык кирешеси 105 миллион 828 миң сом. Бирок чыгашасы тууралуу жазган эмес. Өзү ээлик кылган 6 батирди ишкердик жүргүзүүгө колдонот. Алардын жалпы аянты 559 чарчы метр. Ал эми өзүнүн жашаган турак жайы дачасы 123 чарчы метрди түзөт. Дары-дармек саткан Farmamir компаниясына толугу менен ээлик кылат. Range Rover үлгүсүндөгү автоунаа айдайт. Ал эми жакын туугандарынын bir жылда тапкан кирешеси 8 миллион 354 миң сом. Алардын дагы чыгымдары көрсөтүлгөн эмес.
Дагы бир эл өкүлү Алишер Козуев 1 жылдык керешеси 37 миллион 349 миң, чыгашасы 14,1 миллион сом. Айыл чарба багытындагы 0,69 гектар жери бар. Үлгүсү так жазылбаган Mercedes-Benz, BMW жана BMW X7 автоунааларында жүрөт. Жүк ташуучу Hyundai Porter машинеси дагы бар. Бодомалы 1,3 миллион сомго, кой эчкилери 900 миңге, жылкысы 5 миллионго, үй канаттуулары 1,5 миллионго бааланат. Жогоруда белгиленбеген дагы 49 миллион 780 миң сомдук кыймылдуу мүлктүн ээси. Жакын туугандары 2021 жылы 7,7 миллион сом тапкан, бирок анын 505 миң сомун гана колдонгон. Көп кабаттуу үйдөгү 192,8 чарчы метрлик батирде жашайт. 22 чарчы метр болгон гаражда калышкан. Lexus GX 470 жана Toyota Highlander үлгүсүндөгү жол тандабастарды айдашат. Freightliner Sentry жана MAN 19 деп аталган жүк ташуучу машинелердин ээлери 2,5 миллион сомдук баалуу металлдардан жасалган зер буюмдарды колдонушат. Бодомалы 600 миң, майда жандыктары 800 миң, жылкысы 1,2 миллион, үй канаттуулары 330 миң сом турат. Хан Строй деп аталган курулуш компаниясынын жетекчиси. Эл өкүлү Жусупбек Коргонбаев уулу депутаттын жылдык кирешеси 31 миллион 833 миң сом, чыгашасын ачыктаган эмес. Айыл чарба багытында эмес 2,3 гектар жери бар. Ал эми айыл чарба багытындагысы 554 гектар. Бир үйүнүн аянты 874, экинчисиники 22,5 чарчы метр. Lexus 570 үлгүсүндөгү жол тандабас айдайт. Аны менен катар 30 миллион сомдук ии мүйүздүү малы бар. KG Восток сервис курулуш компаниясында 49%, Дүң соода менен алектенген Жусбек компания жичкасында 25% үлүшү бар. Ал эми көк жатык ишканасына толугу менен ээлик кылат. Жакын туугандары 303 чарчы метрлик турак жайдын ээси. Башка мүлктөрү жазылган эмес, киреше чыгашасы дагы жок. Депутат Бакыт Тентишев жылдык кирешеси 63 миллион 645 миң сом, бирок анын канчасын короткону тууралуу отчет берген эмес. Батиринин аянты 187 чарчы метр, айыл чарба багытындагы 4,14 гектар жери бар. Mercedes-Benz E220 үлгүсүндөгү 2 автоунаа сатып алган. Жакын туугандары 663 миң сом тапкан, бирок чыгашасын көрсөткөн эмес. Алар аянты 40, 110, 46 жана 62 чарчы метрлик 4 турак жайга ээлик кылышат. Дагы бир эл өкүлү Жаныбек Абиров кирешеси 19 миллион 772 миң, чыгашасы 8 миллион 618 миң сом. 3 батири бар. Биринчиси 122, экинчиси 45, үчүнчүсү 422, жер үйү 28 чарчы метр. Ал эми дагы бир айыл чарба багытындагы жери 17 гектар. Lexus 570 үлгүсүндөгү 2 жол тандабас сатып алган, коргосунда 22 миллион сомдук бодомалы, 14,200 сомдук жылкысы бар. Жакын туугандары 3 миллион 825 миң сом киреше тапкан, анын 7 миллион 650 миң сомун короткон. Үйүнүн алдындагы бакчасы 6 сотых, айыл чарба эмес багытындагы жери 7 сотых. Азиз Турсунбаев мурдагы жылы 666 миң сом тапкан, жашаган үйү 327 чарчы метр. Lexus GX 470 жана Toyota Land Cruiser Prado жол тандабастары менен жүрөт. Жакын туугандары 1 жылда 11 миллион 750 миң сом тапкан, алардын 62 жана 191 чарчы метрлик батири, 184 квадрат турак жайы бар. Андан башка дагы жашоого ылайыкталган 132 чарчы метрлик имараты бар. BMW X7, Lexus 250 жана Toyota Camry унааларына ээлик кылышат. Айыл чарба багытында 1463 гектар жери бар. Гүлшаркан Култаева жылдык кирешеси 1 миллион 404 миң сом, чыгашасы 513 миң сом. 3 батири бар. Биринчиси 94, экинчиси 114, үчүнчүсү 184 чарчы метр. Айыл чарба багытындагы эмес жери 8,1 гектар, айыл чарба багытындагысы 6 гектар. Мындан сырткары капиталдык курулуштардын аянты 113 чарчы метр. Toyota Camry унаасы бар. Депозиттик жана сактоо сертификаттары 12 миллион сом. Жакын туугандары тууралуу маалымат жок. Депутат Бактыбек Сыдыков кирешеси 787 миң сом, чыгашасы жок. Айыл чарба багытында 24 гектар жери бар. Батири 140, дачадагы үйү 49 чарчы метр. Андан тышкары 2 турак жайдын ээси, бири 141, экинчиси 181 чарчы метр. Үйүнүн алдындагы бакчасынын аянты 3 гектар, эски үлгүдөгү ГАЗ-14 автоунаасы көрсөтүлгөн. Манас эл аралык аэропорту компаниясында 0,07% акциясы бар. Жакын туугандарынын кирешеси 680 миң. Айыл чарба багытындагы жери 1 гектар. Белгилей кетсек, декларацияда жакын туугандары деп көрсөтүлгөн категорияга аялы же күйөөсү, жашы жетелек балдары кирет.
Эгер камкордугуна алса, бул тизмеге ата энеси, бир туугандары жана жашы жеткен балдары да кошулуп калат.